Assalamu alaikum. Kanalдын катталуучулары, кандайсыңар? Амансыңарбы? Мына биз бүгүн Fisher деген Ленинградскийде дүкөнгө келдик. Кудай буйруза Азат досумдун демилгеси менен ушул жактан бизге спонсорлор таап, ушул жактан белектерди эртеңки соревнованиянын катышуучуларына жардам болсун деп булар менен сүйлөшкөн экен. Булар белек бермей болду. Мына ушул жака да Алла разы болсун. И спасибо этим хозяинам этого магазина. Мы очень рады за вашу поддержку, чтобы у вас всегда было все хорошо, всегда помогали рыбакам от души, короче, братцы. Этим магазином сейчас дядя тоже нас поддержал, который в Романовке магазин. Это магазин на Ленинградском. Вот такие призы тоже приготовили. Мынакей, эртеңки боло турган соревнованиянын белектери бизге ушул дүкөндөн поддержка берди. Да. Вот 3 садка, и к ним 3 пакета со всякими кормушками. Короче, много чего есть. В воскресенье любительская рыбалка будет, я так думаю, призы будут. Для любительской рыбалки очень крутые. Но если, для профессионалов, конечно, вы это не почувствуете, а для любителей это вообще супер призы. Вот, ребятам тоже спасибо, магазину. Как магазин? Fisher. Магазин Fisher. Ленинградский автоволок Молдова. Все, Ваке, спасибо, очень удачной торговли вам, чтобы у вас всегда была хорошая торговля. Но в конце скажу, за поддержку вообще очень спасибо. Такие магазины вообще не заходите, если у вас в кармане лишние деньги, вообще обходите такие магазины. Все, спасибо. Да вон сейчас, дядя Олега тоже зашли же, блядь. Вроде, блядь, так зашли, блядь, а опять же всякую хуйню набрали. Мы очень вам благодарны, Ваке. Спасибо. Все, до свидания. До свидания. Ассаламу алейкум, каналдын катталуучулары, кандайсыздар? Мына Кудай буйруза биз соревнованиянын даярдыктары почти бүтүп калды десек болот, достор. Мына дагы бир эң чоң ыраазычылык билдирип кетели. Бизди колдоп аткан мына Азат досубуз жардам берип, аябай биринчи соревнования бар экен деп колдоо көргөзүп, рыбалоодун магазиндери менен сүйлөшүп, мына Fisher деген рыбалоодун магазини мондай белектерди берди. Биз өзүбүз да сатып алдык. Экинчи Рыбалов деген магазин Часпикте. Ал дагы өзүнүн мына могу садокту берди бизге кошумчабыз деп. Ошондой эле катташуулардын арасынан дагы Германиядан Омар деген жигит өзүнүн кошумчасын кошкон, андан кийин Калый деген иним кошкон. Нурдин байке экөөбүз мына анан биринчи орунга мына лодканы койгонбуз, билесиздер. Бирок бул менен эле чектелип калбай, кошумча дагы приздер бар, достор. Мына моундай жаша моулар бүт ошо Ленинградскийде Fisher деген леска, колокольчиктер менен 3 пакет даярдап берди. Жакында рыболовный мир деген магазин дагы эртең Кудай буйруза алда белектерин берет. Аларга да Алла разы болсун. Ушунчалык биз разыбыз. Мына биринчи орунга көрүп атасыздар, жана шортска жүктөгөн Азат деген досубуз эмеге коюп берди. Кубок. Буйруса кубок да коюлат. Мынакей, достор. Балыктын количествосу ким көп кармайт, баарын общий веске тартабыз. Мына биринчи орундун грамотасы. Анан экинчи орундун грамотасы. Бул үчүнчү орундун грамотасы, достор. Бул грамоталардын түйүндө мына Нурдин байке менен менин YouTube каналымдын логотиптери жазылган. Ошол каналга катталганды унутпаңыздар. Анан акыркысы Big Fish. Ким эң чоң балыкты кармаса, ошого да өзгөчө белек, достор. Бул жерде да белектин баары толук эмес, достор. Шаарда да бар белектер, чогулт элекпиз. Бүгүн мүмкүнчүлүгүбүз жеткенчеге чейин чогултуп келдик. Анан комментарийден дагы мага жазып аткан кишилерге кайрылып кетейин, достор. Мен катышам, адрес каякта деп мага 100 жолу жазып комментарийге жаза бербегиле, мен ар бирине жооп бере албайм, достор. Мен ар бир видеомдо кайталап атам. WhatsApp группага жазгыла, точно катышам дегендерди соревнования деген группа ачып койгом. Ошого киресиздер, стартовый взнос 500 сом төлөйсүздөр, катыша бересиңер. Мен комментарийге ар бириңе убактым жок, досторум, туура түшүнгүлө. Физически жетишпей атам. Муну уюштуруу деле оңой эмес экен. Балким силерге оңой болуп аткандыр. Мына бүгүн кечке ушулардын артынан жүрдүк. Бул грамотаны мына Ырыскелди деген иним жасап берди.
Кудай буйруса эртең воскресенье соревнованияда эң улуу ким болсо ошол байкеге дагы бир приз берем деди ал. Ошондой достор. Анан азиатский странник 3 фонарик берди туугандар. 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга. Кудай буйруса ошол местага элешкендерге фонарик дагы бар. Андан сырткары дагы белектер бар. Анын баарын толук айтпай эле коелу. Ошон үчүн достор, катышам дегендер бүгүндөн баштаңыздар. Кечигип калбагыла, жетишип калгыла, место аз. Ошондуктан ким кирем десе, мага суроо бериштин кереги жок. Описанияда номерим турат, WhatsApp'тан жазгыла, соревнования деген группага кошулгула, баарыңарды кошуп коем. И Мбанк номерге жазып, Мбанк номеримди калтырам, ошого 500 сомдон стартовый взнос которуп коесуңар. Анан соревнования участник болосуңар. Эртең соревнования башталганда воскресенье күнү ар биринин чегин мага которгонду көргөзөсүңөр. Ошол чек менен соревнованияга киресиңер достор. Анан мен 2 удочка, 2 кайрмак деп жазсам, 2 удочкабы же 1 кайрмак кандай деп бирөө түшүнбөй жазыптыр. Удочка орус жазы, кайрмак кыргыз жазы. 2 кайрмак значит 2 удочка достор. 2 удочка десем, бирөөсү 1 удочкага 2 кайрмак илесим. Аны мен түшүнгөн жокмун. Либо ал орус классты бүткөнбү? Кыскасы 2 удочка, это значит 2 кайрмак. Түшүнбөгөндөр дагы бир кайталап кетейин достор. Комментарийге убактым жок. Мен 1-2 күн бошобойм достор. Ошон үчүн бат-бат жазып кошулуп, стартовый взнос которгула, катышкыла, пристерди алгыла достор. Бул дагы жарым пристер дагы бар достор. Кудайым буйруса, ким күчтүү утсун.